Айылдай көрүнгөн. Айылдай көрүнгөн, Бишкек шаары. Ооба. Я не понимаю кыргызский деп. Ошондойду көрсөм бетине такка деп бергим келет да. Мен башында жанагы тряпка, мусорка деген эмне бүт түшүнбөйт болчумун. Кыргызча сүйлөсөңүздөр жакшы болмок, бизге оңоюраак болмок деп. Жана Казакстанда Садрадин деген ырчыны аябай жакшы көрөм. Анан кийин мен аны менен таанышкым келет, сүйлөшкүм келет. Арыбаңыздар ырдактуу теле көрүүчүлөр, бүгүнкү көрсөтүү баарыбыз үчүн кызыктуу болот деген ишеничтемин. Себеби бүгүнкү катардагы каарманыбыз Кыргызстан жана Кытайдын жашоо образын, билим тажрыйбасын өзү менен кошо алып жүргөн Акмөр аттуу студент сулуу кыз. Кош келипсиз. Кош келдик. Алгач өзүңүз жөнүндө тааныштыра кетсеңиз, кайсыл жакта төрөлдүңүз, анан Кыргызстанга качан келдиңиз? Мен болсом Кытай Үрүмчү шаарында төрөлгөн болчумун. Анан Кыргызстанга деген 2020-жылы ноябрда келген болушум керек. Анан ошодон бери Кыргызстандамын. Азыр болсо мен Кытай Пекинде окуп атам, Пекинский кино академиясында. Сиздин күтүүңүз кандай болду эле? Кыргызстанды кандай элестеттиңиз эле? Анан сиздин реалдуу жашоо кандай болду? Мен Кыргызстанга келе электе ойлогом, бул жакта бүт баары кыргызча сүйлөп, анан кийин мындай аябай сонун болот болуш керек депчи. А бирок андай эмес экен, булар орусча сүйлөйт экен, анан кийин мындай кыргызча деле сүйлөйт. Мындай аралашыпчы, анан мен жакшы түшүнбөй ошондоп кыйналган болчумун. Ошондой болгон. Ещё бул жака жаңы келген кезде чынын айтсам айылдай көрүнгөн. Айылдай көрүнгөн, Бишкек шаары. Ооба. Кыргызстанга келүүңүзгө эмне себеп болду? Бул жака негизи эле биз кыргызбыз да, анан кийин түз ошо Ысык көлдүн жетегүнөн болот. Анан атам айткан болчу, кыргыз болгондон кийин өз жерибизге келели деп. Анан кийин бизди баарыбызды алып келген болчу атам. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасы менен Кытай Республикасынын билим берүү системасын салыштыра кетсек, Кытайда мисалы кайсы сабактарга басымдуу кылып окутушат? Негизи Кытайда бүт сабактарга басым кылып окутушат. Бирөөсүндө калтырсаң болбойт деп ошентип айтышат да. Анан кийин ал жакта аябай көп окутушат, окуучуну мындай кыйнап, эртеден кечке чейин. Бул жакта андай эмес экен, бул жакта жарым күн окуп, жыргап жүрө беришет экен да. Сейилдеби? Ооба. Анткени бул жакта мен 9-классымдан 11-классыма чейин окугам да. Кытайда болсо садиктен баштап 8-классыма чейин окугам. Ошо. Кытайдагы мисалы бир күндүк мектеп жашоосу, окуучунун бир күндүк жашоосун айтсаңыз? Канчанчы класстыкын айтайын деп. Айта берсеңиз болот. Эгерде мындай бийигирээк класстар болсо, алар саат 5-терде туруп, анан 6:30 же болбосо 7ден эле баштап окушат. Анан кечки убакыт саат 9 же болбосо ошондойго чейин окушат да. Анан кээ бирөө ошо мектепте эле эмне дейт эле, жатаккана бар, ошол жакта конуп калышат. Анткени убакыт жок да үйгө барганда, түштө дагы мектепте тамак жешет. Ошо. Эгерде ылдыйраак класстар болсо саат 5-6 чейин окуйт. Саат 8. Кыргызстандагы билим берүү менен салыштырганда, мындай эң чоң айырмасы эмне? Кандай десем, эң чоң айырмасы бул жак аз окутат экен, тиги жак көп окутат экен, анан кийин ал жак тапшырманы аябай көп беришет, прям аябай да. Бул жакта болсо аткарбай койсоң деле эчтеке болбойт экен. Бир жолу урушуп анан тим болот, Ооба, мындай балдар мугалимди шарт этип кетишет экен да. Ой, эче деп эле эркелепчи. Азыр шарт этип деп калдыңыз, ошол кыргыздын ушул кыргызга аралашып кеткен шарт этип, анан жаргон сөздөр сизге дагы жугуптур, Башында жок болчу да мындай сөздөр билчүмесизде. Ооба, башында жок болчу. Башында буларды мен деле түшүнбөйт болчумун. Бул жакка келгениме 4 жылдан ашпады. Анан кийин баарын үйрөнүп, түшүнүп дегендей. Мен дагы сүйлөп калдым азыр. Кээде сүйлөгөн кезде лексиконуңузда баары. Ооба, кээде сүйлөгөн кезде азыр дагы орусча сөздөр меникиде да кошулуп кетет да. Анан ошол үчүн көп ишенбейт. Сен кытайлык кыргыз эмессиң, сен мындай акцентиң жок депчи. Анан дагы бир мындай суроо жаралып атат. Азыр Кыргызстанда мисалы мугалимдерди сыйлоо, мугалимдердин укугун бийикке коюу мындай чоң көйгөй болуп атат. Кытайда мугалимди сыйлоо кандай? Кытайда деле ошондой. Кытайда болсо эгерде балдар бир косяк кылды, анан кийин мугалим ата-энеңди чакырып кел деп ошондой айтат да. Анан ата-энеси бала жагына турбайт, мугалим жакка турат да. Кыргызстанда болсо
мен көргөнүм деген ата энеси деген бала жакка турат экен, мугалим жакка турбайт экен. Сен эмнеге менин баламды андай деп деп ошондой нерселер көп болот Кытайда ошондо биздин мурунку Советтер Союзу учурундагы ата энелерибиз айтып калат го. Тескерисинче балага болушпай мугалимдин сөзүн сүйлөөчү ата энелер депчи. Ошондой экен да Кытайда, Ооба. Мисалы Кытайда мугалимдер окуучуга кол көтөрүшөбү? Кичине какыс-кукус кылышып. Мурда негизи кол көтөрүшөт, бирок азыр андай деле жок болуп калды болуш керек да. Мен деле далайда аяк жеген. Мугалимдер. Ооба. Бирок үйүңүздөгүлөргө айтпайсыз. Билишет. Рас болуптур деп айтат. Сөздү укпадың да, тапшырманы аткарбадың да деп. Рас болуптур деп да. Ооба. Кытайда кытайлык кыргыздар кыргыз тилин кантип сактап калышат? Кыргыз тилине болгон мамилеси кандай? Негизи биз кыргыз тилибизди жакшы сактап келгенбиз. Анткени ата энебиз айтат да, мындай сырт жакта же мектепте мындай кытайча сүйлөйсүң, бирок үйгө келгенде сөзсүз түрдө кыргызча сүйлөшүң керек депчи. Атам дагы, апам дагы ошондой көп айтат мага. Ошентип мен дагы кыргызчаны жакшы сүйлөйм. Эми жакшы сүйлөйм деле эмес, эми болот да. Ошондо Кытайда деле кыргызча сүйлөйсүздөр. Ооба, кыргызча сүйлөйбүз. Бирок азыр болсо ал жакта деле мындай кытайча менен кыргызча аралаштырып болуп кетти да. Бул жакта орусчаны аралаштыргандай да, ал жакта кытайчаны аралаштырып жаштар сүйлөшөт. Аралаштырбай. Чоңдор болсо таза эле кыргызча сүйлөйт. Анткени алар кытай тилин жакшы билишпейт да, ошол үчүн. Кытайлык кыргыздар кандай тамак жешет деген эле суроо берейинчи. Алар негизи көбүнчө ачуу тамак жешет. Мындай кытайларга окшоп. Бирок мындай курт кумурскалар жебейбиз да. Ошо көбү ойлошот да. Ооба. Сен эмне чочко жейсиңби, эшек жейсиңби, иттин этин жейсиңби деп мага ушундай жиндүү суроолорду кечке бере беришет. Анан мусулмансыңбы деп элечи. Биз деле негизи кыргызбыз, биз деле мусулманбыз. Жөн эле биз Кытайда жашап калганбыз. Сиздер болсо Кыргызстанда жашап калгансыздар. Жашаган жерибиз эле окшойт, а калгандары бүт эле негизи эле окшош да. Окшош эле. Ооба. Бурууңуз ким анда? Бугу, Меңмурат. Ошо. Буруу дагы айтылабы ал жакта? Актуалдуубу? Ооба. Бурууң ким деп сурашабы? Ооба. Анан кийин Меңмураттын ичиндеги Кирке да. Кирке болом. Кирке? Ооба. Эки атаңыз билесиз. Жет атаңыз билесиз. Билет болчумун, унутуп калдым жак. Унутуп калдыңыз, Телефонго жазып алгам атайын. Негизи кыздарга бул мындай милдеттүү түрдө эмес, жигиттер билиш керек деген сөз бар. Бирок мен атам айтып берген мага. Дайыма айтат, жет атаңды эстеп жүр депчи. Эки өлкөнүн жаштарынын билимге болгон көз карашы кандай экен? Мисалы Кытайда аябай билимге талпынышып аракет кылышабы? Ооба, ал жакта укмуш эле окутушат, ата энеси дагы, анан окуучусу дагы. Типа мындай окубай калсаң эчтеке кыла албайсың дегендей ошондой бир сөз бар да. А бул жакта болсо, окубасаң анда күйөө кетей да деп. Ошентишет да. Күйөөң сени багат деп эле. Ошол көз карашка кандай карайсыз? Туура эмеспи же туурабы ошол? Менин оюмча туура эмес. Анткени кыз киши деген билим алыш керек, э? Ооба, билим алыш керек. Алар эрте үйлөнгөндө пайдасы деле жок. Анткени өзү бала болуп туруп, баласын кантип тарбиялайт дегендей. Анткени ата энеси бүт мындай билимдүү болуш керек да. Анан кийин билимдүү болгон үчүн анан жакшы балдар да билимдүү болуп мындай чыгат да. Анан кийин өлкөбүз да өнүгөт дегендей. Сындар айтылып атабы? Биздин сын көз караштарчы, мисалы комментарийде сизге мындай хейтер деп коет го. Хейтер же колдогондор кандай болуп атат ал жагы? Ооба, хейтер ар бир адамда бар болуш керек деп ойлойм. Баарына бирдей тегиз жага албайсың, э? Ооба, менде деле бар, мисалы баяда бир видео чыгарганда Кыргызстанга биринчи жолу келген кезде Кыргызстан мага айылдай көрүнгөн депчи. Ошондо аябай көп хейтер келген. Но мен Кыргызстан жамандаган жерим жок. Кыргызстан аябай сонун, мындай табигат, мындай жаратылыш, мындай неме кылган кооз жерлерди аябай көп экен. Мен жөн эле ал кезде биринчи жолу келген көз карашымды айтып берген болчумун. Анан көбү жазган, жакпасаң да кет да Кытайыңа, ошо курт курмуска жеп тиги бу деп. Жаман көп хейт келген, ошондон анан мындай билип видео чыгарып койсом да, сен бузулдуң, анан кийин сен Кыргызстанга келбешиң керек экен, андай анан мындай деп. Ал жөн эле эми биде азыр менин оюмча бул жакшы түз эле дегендей. Ооба. Кыргызстандын табигаты, жаратылышы Кытайдыкынан эмнеси менен айырмаланат экен? Же окшош элеби?
негизи Кытайда деле көп сонун жерлери бар, бирок мага Кыргызстан жагат да. Кыргызстандын жаратылышы Ооба, өтө ысык көл, өлө жагат мага. Ардактуу көрүүчү, айлап жылдап күткөн тоюңузда биз кызматта бололу. Жакшылыктын баардык түрү боюнча төмөндөгү номурга байланышыңыз. Социалдык тармактарда контент жаратып баштооңузга эмне түрткү болду? Эмне үчүн ушуларды жасадыңыз? Анткени мен кичигимде бир максатым бар. Мындай жылдыз болгум келет, актриса болобу же болбосо ырчы болобу, ушундай элге таанымал болуп, элдин алдында мындай жүргүм келет да. Анан ошол үчүн эмнеден баштасам деп аябай ойлонгон болчумун. Анан ошентип биринчи TikTok, Instagram тартып баштабаймбы, элге биринчи таанымал болоюн, анан балким ошентип режиссерлор келип мени издеп калышат, анан кийин эл мени көрүп калышат, анан кийин ошентип жылдыз болуп кетишим мүмкүн деп ушул жагын ойлогом. Бул биринчи максат. Анан экинчи болсо, мен Казакстанда Садрадин деген ырчыны аябай жакшы көрөм. Анан кийин мен аны менен таанышкым келет, сүйлөшкүм келет. Ошол үчүн мен дагы ал окшош мындай таанымал болгум келет. Ал менен тең туруп, анан кийин ал менен да сүйлөшкөнгө, мындай таанышууга мүмкүнчүлүк болот деп ойлойм. Ошол эки максатта. Инстаграмда контент жарата баштадыңыз. Ошол актриса болгуңуз келет, анан сиздин тапшырган окуу жайыңыз дагы Пекинде. Ооба, Пекинский кино академиясында актрисалык менен режиссер, бирок көбүнчө актрисага басым жасап үйрөтөт да. Ушул күздөн баштап окуй баштайсыз, Ооба, экинчи курс, күзүндө кетем. Кытайлык кыргыздардын ыры болобу же өзүңүз эле жактырган ырыңыз болобу, бир чыгарма аткарып бере аласызбы мындай кыска эле? Айбай деп. Бир куплет кайырмасы менен деп коелу. Анда Саратан делерди алып берейин. Саратан дегендерди. Айланада турат Саратан, караныңды издеп баратам. Жакын жерде эч ким көрүнбөйт, чарчадым го издеп жанатам. Оюна наранаране, оюна наранаране, оюна наранаране, күтөм жанатам, күтөм жанатам. Бали, кол чабар болсун. Уялып кеттим ба? Кытайда, анан Кыргызстанда сиздин эң сүйүктүү тамагыңыз эмне? Негизи мен жей берем да. Бар нерсе. Эң сүйүктүү мен билбейм эмнегедир мага өзгөчө фри аябай жагат. Картофель фри бар го, ошол жагат. Тамак болсо жанакы пельмен дейт беле? Ошол пельмен, чучпара, ооба, ошол жагат. Анан плов жагат. Суюк мампар жагат. Мампар. Ошо. Мисалы Кыргызстанда майрамдар көп да, майрам күндөр көп. Кытайда жана Кыргызстанда ошол кайсы майрамдар белгиленет? Жанагы биз Кытайда деген жанагы айт майрамын өткөзөбүз да. Айт майрам бар. Мурда кичик кезимде Кытайда кезде айттап башкалардын үйүнө барган кезде кичик балдарга деген акча беришет. Мындай барган сайын мындай туугандардын үйүнө барабыз, анан кийин 10 юан, 20 юан, 50 юан, кээде 100 юанга чейин ошентип беришет. Анан дайыма айтта ошентип, анан бул жакта андай болсо акча беришпейт экен. Жөн эле үйгө отуруп чай ичип кайра чыгып кетет экенсиң. Анан кичик кезде аябай жыргап жүрчүбүз. Айт келет агат депчи. Бул жакта мындай конфет токочтор, таптуулар берет. Ооба. Тиги жакта деле берет, бирок акчаны да берет да. Акчаны да кош берет, Ооба. Өзүңүздү 10 жылдан кийин, дагы 10 жыл, азыр 19 болсоңуз, 29 жашыңызда кайсы өлкөдө, кандай абалда көрө аласыз азыр, элестетесиз? Кудайым буюрса, мен өзүмдүн жерим Кыргызстан деле калам го. Анткени мен кыргызмын да, мен Кыргызстанда туруш керек, бул жакты өнүктүрүш керек. Биз өнүктүрбөсөк ким өнүктүрөт дегендейчи. Анан ушул жакта мен жана айтып кеткендей, мен актриса болгум келет, элге таанымал болгум келет. Ырчы да болгум келет, но мен анча жакшы үйрөнгөн эмесмин вокал жагынан, бирок үйрөнгүм келет дегендей. Дагы да жакшы, ооба, ошентип. Ошо бай болгум келет деп. Кыргызстанга келгенде
мындай эң кыйынчылыктар кандай болду? Мындай досторду табуу кыйын болдубу бул жакта? Же оңой эле бекен? Жок, башында мага дос табыш аябай кыйын болду. Мени мындай өзгөчө бөлүп койгондой сыяктуу болот да. Сен кытайсың, сен андайсың, сен мындайсың, сен туура эмес сүйлөп атасың. Сен эмне буну түшүнбөйсүңбү деп шылдыңдап күлгөндөр дагы бар. Анан кийин жаман болом. Сиңдилерим да ошондой болгон. Сиңдим да далай үйгө ыйлап, апа мени ушундай кылып атышат деп, мен түшүнбөй атам деп. Мен дагы ошондой болгон, бирок акырындан үйрөнүп кеттик. Анан бул жактын немесине кошулуп, азыр болсо мен деле мындай кыргызстандык кыргыздай эле окшошуп калдым. Кытайлык кыргыздар десем көбүнчөсү ишенбейт. Анан ошо. Жакшы эле экен азыр, кадимдей аралашып эле. Азыр бул жакта туруп деле өздөштүрүп кеттик. 4 жылдан ашпады бул жакта турганыбызга. Эгерде жаңы келгенде башында 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жыл аябай кечке ыйлап жүрчүмүн. Кытайга кетем, бул жакта турбайм депчи. Анткени чындап эле аябай кыйын болгон бизге. Ушул Кыргызстанга келгенден бери сизди мындай таң калтырган, бир жагынан ойлондурган, мындай көйгөйлүү бир маселе барбы? Албетте бар. Мен ойлойм, биз кытайлык кыргыздар ошо чоң Кытай, ушунчалык көп эл, бүт Кытай эл арасын башка улуттардын арасында туруп, өзүбүз кыргыз тилибизди сүйлөп, өзүбүз кыргыз тилибизди сактап калдык. Эмне үчүн Кыргызстанга мен келген кезде мындай жолдо жүрсөң деле, нар жака чыксаң, бери жака чыксаң бүт орусча сүйлөшөт, орусча менен жооп беришет. Анан кафеге кирсең, здравствуйте деп сүйлөшөт го. Биз болсок саламатсызбы дейбиз. Анан ошол жагы аябай таң калтырышат. Биз Кытайда туруп ошо кыргызча сүйлөйбүз, кыргыз тилибизди сактап калганга аракет кылабыз. Кыргызстанда болсо өз жеринде турушуп, өз жеринде турушуп, кыргыз тилин мындай кээ бир кыргыздар кыргыз болуп кыргызча сүйлөй албаганына аябай таң калыштуу болгон да, эмне үчүн депчи. Анткени бул жакта кыргыз мектеп дагы бар. Анан кийин бүт баары көбүнчөсү кыргыз болуп бул жакта турабы. Бирок алар орусча сүйлөшөт. Анан кийин я не понимаю кыргызский деп. Ошондойду көрсөм бетине такка деп берим келет да. Мындай өзүнчө кыргыз тилин өгөйлөтүп, кыргызча сүйлөсөң бул мындай мурунку замандагыдай түшүнгөн дагы биздин жарандарыбыз бар, сен мындай жапайсыңбы, айылдык эле кыргызча сүйлөйт, сен орусча билбейсиңби деп ошентишет да. Негизи менин оюмча биз кыргызбыз да, анан өз тилибизди сүйлөшүп бул уят эмес дегендейчи. Өз тилибизди сактап калышыбыз керек, өз элибизди сактап калышыбыз керек, жерибизди сактап калышыбыз керек дегендей. Ошол үчүн азыр дагы Кытайдан көп кытайлык кыргыздар Кыргызстанга көчүп келип атышат. Алар деле башында келгенде кыйналышат, анткени бул жак көбүнчө орусча болуп атышат. Биз деле аябай кыйналганбыз. Анан кийин ошо кыргызча сүйлөсөңүздөр жакшы болмок, бизге оңойраак болмок деп. Кытайдан келген кыргыздарга жеңилдирээк болмок, ооба. Нукура кыргызча сүйлөсөк. Ооба. Мисалы, Кытайдан келген кыргыздар бир эле сөз орусча кошулуп кетсе, мисалы, уже деп койсок деле түшүнбөй калышы мүмкүн да, Ооба, башында келгенде ошондой болот. Ооба, ошондой. Бара-бара көнүп кетишет. Мен башында жанагы тряпка, мусорка деген эмне бүт түшүнбөйт болчумун. Анан акырындан үйрөнүп, жаттап ошенткем. Жанатан бери сиз менен маектешип атып, убакыттын кандай тез өтүп кеткенин билбей калдык. Анын арасында ошол орчундуу маселелер да козголуп окшойт. Тил туурасында, билим берүү туурасында сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Сизерге дагы. Буюрса, күздөн баштап ушул кино академияга окуйм деп жатасыз. Ошол окууңузда дагы ийгиликтерди каалайбыз. Келечекте сонун ырчы же мыкты актриса катары көргүбүз келет. Бар болуңуз. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бүгүнкү катардагы каарманыбыз кытайлык кыргыз кызы, сулуу кыз бизде Акмөр болду. Кийинки эфирде көрүшкөнчө, көгүлтүр экран аркылуу көрүшкөнчө бар болуңуздар.